Ассаламу алейкум, урматтуу Москвада эмгектенип жүргөн кыз бир туугандар, доставкадагылар, кандайсыздар? 5-тен 14 өттү, 10 декабрь заказ түштү бир магазинден. Барсам, магазин жабык экен, комментарий коюп койгон экен. 4 штук пиво депчи, анан чалып бияк жабык экен деп айтсам. Жакын арадагы магазинге барып бир нерсе кылчы брат деп кылды эле. Анан ал районду жакшы билет элем. Магазинге барып айткан нерселерин алып барсам, ага чейин 500 рубль которгон эле, 304 рубль болду ошол алчу нерселеримчи. Барсам, доплата кош бересиң деп айткан, ага чейинчи макул деген эле. Барсам, акча кош бербейм дейт. Аны айттым, могу убакыт иштеп атабыз дедим, саат 5 болуп атат, көрүп атасың дедим, десем, мага баары бир деп, мына өзүнчө серьезный болуп да, анан заказды колуна бербестен алып чыгып келе бердим. Алып чыгып жанагы уже нервке тиип калды да, ужечи. Келип жанагы алган магазинге өткүзүп салдым. 300 рубльге алдым эле, ызчууларына 200 рубльге өткүзүп салдым, короче, ушундай болду десем, жакшы түшүнгөн адам экен. Алып жанагы кинтти. Ношто абайлаңыздар, эми биринчи этаж экен, эми подъездга кирип прям мындай жолукпадым, кенет мен айнектен эле брат ушундай деди. Короче, сага даган жок, мага даган жок дедим. Сен ойноп жүрөмүн деп эле тарс баса бердим. Ошондой случай болсо, тартышпай берип кое бериңиздер, туугандар. Жат жерде, бөтөн жерде жүргөндөн кийин эми алар орустардан Кудай сактасын го, эми ар нерсе күтсөң болот да эми. Ошого абайлаңыздар. Мен эми айнектен жанагы кеткен үчүн кетип калдым. Машина айдап. Ошондой случай болду. Ношто негизи эле абайлаш керек. Мен негизи экспертти өчүрүп курьер эле иштейм. Курьерден ошондой болуп заказ түшүп калбадыбы? Сак саламатта калыңыздар. Каналга катталыңыздар, туугандар. Көрүшкөнчө келерки видеолордон.